Достор, биз Канзас штатына келдик. Азыр заправкага кирип, солярка коюп, таразага түшүп, сиздерге жүк алганда салмакты кандай туура коюш керек экенин көрсөтүп берем сиздерге. Бул жакта жол жабык экен. Тетигил жерде Пайлот деген заправка турат, достор. Ошого барабыз азыр. Салам алейкум мекендештерим. Көчө күнү биз Кызыл Машка экөөбүз Миссури штатында болгонбуз. Бир видео тартып коюп, жолго чыгып, азыр Канзас штатына келдик. Колорадо штатында бүгүн жүк жеткириш керек болчу. Бирок кичине кечирээк болуп калгандыктан диспетчерим айтты, бүгүн эмес, эртең менен апар деп. Ошон үчүн анча-мынча убакыт пайда болуп калды. Көчө биз видео чыгаргандан кийин көп мекендештерим сурап жатышат. Макул, эшикке койдуңар тракты. Анан сиздерге жүк жүктөп берди. Ошо жүктү алгандан кийин трейлердин дөңгөлөгүн кандай жылдырыш керек, астыга, артка деп. Анткени абдан туура суроолор болуп жатат. Анткени сиздер келип тракта иштегенде, жүк алганда дөңгөлөктөрүн жылдырып, норма менен айдашыңар керек. Анткени weight station дегендер бар. Ар кайсы штаттын кире беришинде, чыга беришинде, ортосунда ошолор киргиле деп калышы мүмкүн. Киргенде анан тракты таразага коюп, дөңгөлөктөрдүн салмагын текшерет. Ошондо туура эмес болуп калса, проблемалар башталат. Сиздерди ичине киргиле дейт, документиңерди текшерет. Ар кандай штрафтар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жүк алганы барганда, достор, колдон келишинче 2 бакты толтуруп алып барыш керек. Анткени көп жерге мен башында барганда тиги сенин солярка койгон бактарың толтурабы же кандай деп, меники кээ бирде аз барып калчумун да. Ошондо бар кайра барып куюп кел деп, бекер убарып болуп 20-30 майл барып, заправка кылып, кайра келип убактымды жоготчумун. Азыр мен көпчүлүк учурда жүк ала турганга баратканда бактардын баарын полный кылып барганга аракет кылам. Анткени кээ бир жерде жүктү максимально жүктөйт, барганда таразага түшүрүп, анан жүктү салып, анан кайра чыгып атканда тараза менен максимальный жүктү жүктөп беришет. Эгер солярка бакта жок болуп калса, максимальный жүктү жүктөп коюшат. Анан түйүндө болгон бензин менен чыгасыңар. Анан үстүнө бензин куйганда салмаңар көп болуп калып, анан проблемалардын баары башталат. Ошон үчүн мен азыр өткөндө бир видеодо көрсөткөм, кантип заправкага кирип солярка куясыңар деп. Ошону дагы бир жолу кайталап, азыр могул жерде Пайлот деген заправкага кирдик. Ошонун бир памп деп коет, ошо пампка токтоп, азыр тракка солярка куям Кызыл Машкага. Андан чыгып, айланып келип, ар жагында тараза турат. Ошо таразага барып, тракты коюп, анан сиздерге жүктү алгандан кийин таразага келип, дөңгөлөктү кантип жылдырыш керек экенин түшүндүрүп берейин, достор. Мен негизи таразага бир жылда бир 2 жолу түштүм го дейм. Тракта көптөп иштегенде көз көнүп калат. Мен деген жүктүн салмагын көрүп, эмне жүктөп атышат, анан трейлердин кайсыл жерине чейин жүктөштү, ошону карап туруп эле көз өлчөм менен эле трейлердин арткы дөңгөлөгүн жылдырып кете берем. Көпчүлүк учурда кичине сомнение болуп калат, бирок таразаларга кирсем, weight stationге баардыгы эле кое берет. Значит, мен туура коюп атам. Канчалык көп иштеген сайын кол көнө баштайт, көз көнө баштайт, достор. Бул таразага кириш үчүн биринчи жолу кирсеңиз $12 төлөш керек. Анан квитанциясын алып алып, дөңгөлөктү жылдырып, анан өзүңүздөргө не уверен болсоңуздар, анан кайра таразага айланып кирип, экинчи жолу киргенде $2 төлөнөт. Ошон үчүн азыр биз заправка кылалы, анан таразага баралы, анан сиздерге түшүндүрүп айтып берем, достор. Бул трак жумушу эркек балдарга гана кызык
болбостон кыздарга да кызык болуш керек. Анткени Америкада көптөгөн биздин мекендештер, казак кыздары, өзбек кыздары, СНГдан келген көп кыздар тракта иштейт. Мен жакында эле бир кыз жөнүндө көп угуп атам. Биздин мекендеш бул жакта көптөн бери тракта иштейт экен. 2020-жылкы деди го дейм. Жаңы трак сатып алыптыр. 2018-жылкы машина сатып алыптыр, жеңил машина сатып алыптыр. Анан жакында Чикагодан трехкомнатный квартира сатып алыптыр. Бул америкача двухбедрумный квартира. Ошол биздин тааныштардын тааныштары экен. Анан мен өткөндө кайным келбеди эле. Кайным келип, азыр баары жакшы, үйдө документтерин күтүп даярданып жатышат. Бирок алардын ойлору Чикаго шаарына барып жашоо экени мен жакында үйгө барып кеткенде байкадым. Анткени мен Огайо штатында жашайм. Огайо штаты кичине мындай скучныйраак. Анткени мияка үй бүлөлүү кишилер, бала чакалуу, тынчтыкты каалаган кишилер, кичине арзанчылык деп кичине көпкө жашап калгандар келиш керек. Жаштар болсо кичине эки жака көбүрөөк чыгып, баягы кызыгып, адамдар көп жака жашагысы келет. Анан бир четинен жумуш. Менин кайнемдин англис тили анча-мынча сүйлөйт, бирок жакшы эмес. Ошон үчүн Чикагога барып, жумушка кирип иштеш керек, англисче үйрөнүш керек деген ойдо болуп атат. Мен анысын да колдойм. Кичине аракет кылыш керек. Аракет кылсаң берекет. Ошон үчүн башында келгенде Чикаго же Нью-Йорктун Бруклин шаарына келиш керек, достор. Огайога келип жашайм десеңиздер, квартира ала албайсыздар. Жумушта табылбайт, анан кийинчерээк, анан бутка тургандан кийин кичине арзаныраак, жакшыраак условия деп, анан ошондой штаттарга келиш керек. Анда баштадык, достор, анда. Көчөкү видеонун уландысы катары. Эгер убакыт болуп калса, ушул видеонун акырына мен туристический виза деген көптөн бери биздин мекендештер айтып жүргөн теманы козгоп, ошону талдап бергенге аракет кылам. Туристический виза деген эмне, кандай келиш керек, келгенде кандай кыйынчылыктар болот, же болсо жакшы нерселери барбы, канча убакытка келиш керек, ошону айтып бергенге аракет кылам, достор. Анда кеттик. Достор, анда пампка баралы. Азыр могул жерге токтойбуз дагы, бензин куябыз. Мен сиздерге азыр бир сыйра көрсөтүп берейин. Мондай жерге келип токтойсуздар. Карап койгула, бактын жанына келиш керек. Куя турган жер. Бул жакта дайыма шамал болуп турат. Анан бул жакта атайын суу болот. Муну менен терезелерди жууйбуз. Бул терезени, анан астыңкы терезелерди, күзгүлөрдү, фараларды жууйбуз. Достор, бензин куярда биз компаниянын карточкасын колдонобуз. Биринчи компаниянын карточкасын салабыз, достор. Компаниянын карточкасын чыгаргыла дейт. Мына компаниянын карточкасын чыгардык. Андан кийин кичине күтө тургула деп туруп, анан атайын менин пайлаттын карточкасы бар. Ошо пайлаттын карточкасын салам, достор. Карточканы чыгаргыла дейт. Карточканы чыгардым. Анткени бул карточканы салганда мага поинт түшүп турат. Мен ошол поинттарды колдонуп душка түшөм, анан кофе, софелердин баары бесплатно болот. Андан кийин трактор дейт. Деф куясыңарбы дейт. Жок, мен деф куйбайм. Skip деген сөз жок деген. Анан юнит номер дейт. Менин трагымдын номери дейт. Трагымдын номери 123 123. Анан энтерди басабыз. Андан кийин карточканын номерин сурап атат.
Анан басып койгондон кийин күтүп тургула дейт. One moment please дейт. Additional products жок дейбиз. Азыр деген айтат, моуну көтөргүлө дагы бакка салгыла, анан бензин куя баштагыла дейт. Мо. Remove nozzle to fuel truck diesel дейт. Ошон үчүн деген моуну бакты ачабыз, достор. Автоматты көтөрөбүз, мыякка салабыз. Анан могу көтөрүш керек өйдө. Андан кийин мыякты басып коебуз. Мына мыякта азыр жазылат. Дизелдин басы жазылды, азыр соляркалар кымбаттап атат. $3.73 дейт. Ана куя баштаганда уже кетти. Мол жеринде кыскыч болот, өзү кармап калат мунучу. Анан бак толгондо өзү автоматически кой берет муну. Азыр экинчи жагына барабыз. Экинчи жагына барсак, аякта эчтеке жок, просто бакты ачабыз. Анан муну кайра салабыз. Мунусун көтөрөбүз. Анан мына монтип тартып келип туруп, бир колуңар менен могу жерге коюп койсоңор бүттү, кармап калат. Бак толгондо анан өзү токтоп калат. Биз пока тракка бензин куюп атканда көбүнчөсү терезелерди, фараларды, күзгүлөрдү баарын жууйбуз, достор. Анан ичиндеги чогулган мусорлардын баарын мондай бачоктор болот, ошол жака бачокторду кыргытабыз. Анан кол ачайын десең, мыягынан кагазды алып чыгып, колдун баарын ачып туруп, анан бул жака кыргытып коебуз, достор. Дизель куюлуп атканда мен сиздерге бир пикап тракты көрсөтүп коеюн. Америкада ушундай көп болуп кетти. Ондай пикап трактар ондай груздарды ташып жүрүшөт. Уже куюлуп бүттү, анткени үнүн уктум. Мен деген дизелди оозуна чейин куям. Толуп бүткөндөн кийин автомат токтоп калат, бирок мен деген куя берем оозуна чейин. Куюлуп атат. Оозуна чейин куюлду, достор, уже сыртка чыга баштады. Ана мен токтотуп туруп, ордуна коем. Анан крышкасын жаап коем. Болду, достор. Бул жагынан да секирип кетсек болот. Ортосунда место бар. Бул бакты да ошентебиз. Оозуна чейин куябыз. Мына оозуна чейин куюлду. Оозуна жетти. Автомат токтотту. Токтогондон кийин муну мыякка коебуз дагы. Крышканы жабабыз, ошо менен полный бак болду. Азыр мен сиздерге көрсөтөм канчага куйдум. Менин багымда бар болчу $329 болду. 88 галлон. Достор, бул жакта деген мына могу заправкада газ менен дагы заправка кылган трактор бар экен. Биз азыр могу таразага ары жагынан келип айланып киребиз. Ушундай тараза болот. Мына мыякта жазылып турат. Газдын заправкасы экен. Биз азыр могу таразага киребиз. Мына таразанын узундугу тракка рассчитан, ар бир дөңгөлөктү туура коюш керек. Анан таразага түшөбүз, достор. Мен азыр моундай ичине чоңураак оборот алыш керек. Трак узун да 25 метр. Кененирээк алып бурулуш керек. Азыр ошол таразага баратабыз, мынакей, достор. Таразага киргенден кийин, туура тургандан кийин
içindeki adamlar менен сүйлөшө турган жери бар. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Эмне деп басыш керек, анан эмне деп айтыш керек деп. Достор, могу жерге келишибиз керек. Мына могул жерге келебиз дагы, дейт, call деген кнопканы бассак, мыяктан сүйлөшөт бизгечи. Биринчи жолу чотасыңбы, first time дегенде yes, first time десең, анан трактын номерин сурайт. Анан бүткөндөн кийин ичине кир дейт. Анан трейлердин номерин сурап калышы мүмкүн. Азыр мен сиздерге барып көрсөтүп берейин. Мына таразага турдук. Ар дайым жүк алганда ушундай таразага келиш керек. Арткы дөңгөлөктөр ушул жерге келет. Бул арткы дөңгөлөктүн салмагы 34 миңден ашпаш керек. Экинчиси болсо трактын арткы дөңгөлөгү, бул дөңгөлөктөрдүн салмагы дагы 34 миңден ашпаш керек. Бул 3кө бөлүнгөн. Арт жагы, ортосу, анан асты деп. Асты болсо 12 миңден ашпаш керек. Анан түшкөндөн кийин ичине киргиле дейт, достор. Анан трактты эшикке чыгарабыз. Астыны көздөй айдап бир паркингке коебуз, анан ичине киребиз, достор. Ичине киргенде атайын кагазын берет, салмактардын баарын. Эгер салмактар туура эмес болуп калса, ошону жылдырабыз. Азыр мен сиздерге могу четке токтотуп туруп, дөңгөлөктөрдү кантип жылдырат сиздерге көрсөтүп берем, достор. Мен азыр ичине кирген жокмун. Таразага түшүп туруп сиздерге бүт баарын көрсөтүп бердим, бирок менде эски таразанын баягы кагазы бар экен. Тикет деп коебузбу же кандай? Ошол баракчаны сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул баракчаны мен деген 13 июнда түшүптүрмүн. Бул тараза деген Сайракус деген шаар экен, Нью-Йорк штаты экен. Мына weight number деп турат. Ошо таразага биринчи жолу түшкөндө ушундай кагаз берет да, мыякта 7292 деп турат. Экинчи жолу түшкөндө силердин ушул кагаздын номерин сурайт. 7292 десеңер, экинчи жолу түшкөндө $2 төлөйсүздөр. Мыякта трактын номери 123, трейлердин номери 2350 деп турат, Cage Line деп турат. Анан мен бул таразага эмнеге түшкөм? Анткени мен груз алганы баратканда менин диспетчерим айтыптыр, аларга деген пустой трейлердин, анан силердин трактын салмагы керек экен. Анткени жүктөгөнгө алар деген силердин салмакты билиш керек экен деп. Мен деген пустой түшкөм. Ошондо мен пустой түшкөндө трак менен трейлердин салмагы 34340 лб экен. Астыңкы дөңгөлөгүмдүн салмагы трактын асты жагы 11960 экен. Трактын арткы дөңгөлөгү 12460 экен, анан трейлердин эң акыркы дөңгөлөгү 9920 экен. Ушунда билип алыш керек. Полный бак менен трейлердин жүгү жок салмагы канча болот дегенде меники 34340. Эм почти 35000 экен. Кээ бирөөлөр сурап калат, мындай тикети жок эле, пустой барганда. Багың полныйбы деп, ооба десем, силердин салмагың канча деп. Ана мен муну приблизительно билем, мен 35тин тегереги десем, анан ошого жараша жүк салып берет. Ошондой, достор. Достор, ичине кирип, жана кагазын алып келгенден кийин, эгер туура эмес болуп калса, сиздер могул жердеги трактын тормозун, анан трейлердин тормозун тартышыңар керек өзүңүздөргө. Могу сары трактык болот тормозу. А бул болсо кызыл болсо трейлердики. Сиздер тартсаңыздар, системага воздух барбай калат дагы, тормоздар кармап калат. Жүрөөрдө болсо трактыкындагы, трейлердин дагы монтип басасыңар, анан системага тормоз барып, воздух барып, анан тормоздардын баары кой берет. Азыр пока экөөнү тартабыз. Тартып туруп, анан трактын дөңгөлөктөрүнө барабыз. Достор, мен көзүм көнүп калды деп атпаймбы? Мен жүк алганда, ичине жүк салганда Bill of Loading'тен көрөм.
салмагы канча экен. Ана мен деген моолар менен расчет жасайм. Мо трейлерде мондай расстояние бар да, мо мен биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи деп ана мен жүктү кайсакка чейин салганын көрүп алам. Ошого жараша дөңгөлөктөрдү жылдырып, анан таразага түшпөйлү кете берем. Силер башында келгенде рисковать этпешиңер керек. Меники, например, деген алып атканда жүк деген мо 3 да, 3,5 болчу да, 3,5. Аны мен ошого жараша дөңгөлөктөрдү жылдырып койгом. Менин жүгүм жеңил. Ошон үчүн бүт баарын көз өлчөм менен койдум. Ана мо арткы дөңгөлөктүн астында мо жерде тартатылган жер бар. Мынтип тартканда көрдүңүздөрбү? Могул кирип кетти. Кирип кеткенден кийин тракты астыга же артка жылдырып, ана бүткөндөн кийин ичиндеги тормозду бассаңар, кайра могу чыгып калат. Мына мону азыр мону басам, мону карап тургула. Көрдүңүздөрбү? Өзү чыгып калды. Ана могу дөңгөлөктү кандай жылдырыш керек? Сиздерге түшүндүрүп берейин. Эгер могу экинчи полосага чейин жүк келди, таразага түшкөндөн кийин эгер арт жагы оор болуп калса, дөңгөлөктөрдү артка жылдырыш керек. Ошондогу артындагы жүк азаят, салмак. Ортодогу дөңгөлөктөрдүн үстүнө жүк күч келет. Эгерде арты жеңил болуп, ортосу оор болуп калса, анда могу дөңгөлөктөрдү астыга жылдырыш керек. Астыга жылдырыш үчүн дөңгөлөктө тормозу менен турат. Трейлерди артка сүйрөсөңөр, могул дөңгөлөктөр астыга жылат. Анан туура жерге могу пиндерди алып келгенден кийин, пин деген бул жерде бирөө, аркы жагында дагы экөө болот. Ошолор тешикке кирип калат. Тешикке кириш үчүн муну басасыздар. Анан деген ичине кирип, жанагы трейлердин тормозу кармап турат, анан артка астыга жылдырасыңар. Анан бүт баары туура келгенден кийин жана кызыл кнопканы басып, кичине күтүп туруп кайра чыгарсаңар, булар түртүп калат, бирок ичинен ар кайсы жакка келип калышы мүмкүн. Бул жакка же бул жакка. Анан астыга артка жылганда тарс деп булар тешиктерине кирип, дөңгөлөк туура туруп калат, достор. Мен болушунча түшүндүрдүм. Анан кийин келгенде дагы көрөсүздөр, достор. Мен приблизительно айтып бердим, болгондой. Бул жерге 34, бул жерге 34тен ашпаш керек. Астыңкы дөңгөлөк 12.000ден ашпаш керек. Бирок трактын, достор, трактын могул жеринде жазылган болот фронт аксел деп. Көрдүңүздөрбү? Меники фронт акселин болсо 13.200 деп турат. 13.200 деп турат. Ошон үчүн 12ден ашып калса мен коркпой эле кете берем. Анткени трактын өзүнүн астыңкы дөңгөлөгү 13.200ге чейин көтөрүлөт. Мен дагы мурда жаңы иштеп жүргөндө аны билчү эмесмин. Анан мага вейстейшнге киргенде астыңкы жагым кичине оорураак экен, анын ошол жактагы полицейский өзү түшүндүрүп берген. Мен башында коркуп атсам, ал айткан, "Жок, баары жакшы. Трагыңдын эшигин аччы" деп карап көрүп туруп айтып берген. 12ден ашса эчтеке болбойт. Бул трагың 13.000ди көтөрөт экен, же 13.200ди көтөрөт экен деп. Достор, ошондой. Канзаста постоянно шамал. Азыр дрон учуруп кичине үстүнөн тартканга аракет кылам. Эгер дронум шамалга туруштук берсе, достор, мен дагы жаңы дрон заказ берип койгом, үйгө келиптир. Анан үйгө барганда көрсөтөм. Ошол дрон мен азыркы колдонуп жүргөн дронго караганда 2 эсе чоңураак. Анан бул дрон болсо, достор, 7 километрге чейин учуп анан кайра келет. Жаңы алган дрон болсо 14 километрге чейин учуп барып кайра келет экен. Бийиктиги дагы бул дронго караганда бийигирээк учат экен. Кудай буйрса, ал дронду да сиздер менен тааныштырып, анан
Абдан сонун видеолорду тартканга аракет кылабыз. Видеонун акырында жана айткандай, мен сиздерге туристический виза боюнча өзүм билген анча мынча маалыматты сиздерге жеткизгенге аракет кылайын. Анткени биздин YouTube, Telegram, Instagram баракчабыздын көп катталуучулары, мекендештерибиз сурап калат. Грин картага катышып атабыз. Грин карта болбой калса туристический виза менен кантип барсак болот деп. Туристический визанын негизинде алганда эки түрү болот. B1, B2 деп коет. B2 деген бул виза, бул бизнес проекттер боюнча семинар, конференция, обмен опыт, жанагы кыска окуулар, 1 жумалык, 2 жумалык окууларга ала турган виза. Муну сиздер эмес, сиздер иштеген мамлекеттик ишкана же университет же болбосо ар кандай корпорациялар, ар кандай бизнес организациялар өзлөрүнүн сотрудниктерин, например, алсак, Америкага жибериш үчүн, ошол конференцияга катышып келсин, өзлөрүнүн университетине керек болгон темада кыска 1 жумалык, 2 жумалык окууга барып келсин, повышение квалификация деп коет го, ошолорго барып келсин, ар кандай бизнес проекттер менен келип, ошол бир договорду түзүп, көзмө көз сүйлөшүп, кол коюп, андан кийин бул убактылуу берилүүчү виза, определенный сроку, 1 жумага, 2 жумага, 1 айга ашып кетсе. Бул визага ошо сиздерди жиберип аткан организация, корпорация, мамлекеттик ишкана, университет гарант болуп берет. Сиздер үчүн баардык документтердин бүт баарын даярдап, посольство менен сүйлөшүп, ушул биздин сотрудник барып келсин деп бере турган виза. Аны алгандан кийин ошо сотрудник өзүнүн каалоосу менен барбайт да, организация жиберип атат. Анан даярданып алып, визасына бастырып алып, загранпаспортуна. Анан бул жакка учуп келип, определенный срокто ошол катыша турган нерсесине катышып алып, достор. Андан кийин, убактысы бүткөндөн кийин кайра чыгып кетет дагы. Ошол бул жактан алган опутун тияк жакка апарып берип, организация ошол мамлекеттик ишкана тапшырган нерсенин баарын аткарып барып, анан отчет берет. Ошондой виза B1 деген виза болсо, бул жарандарга берилүүчү виза. Негизинен алганда жарандар же отпуск алып, же болсо ошо Америка штатына келип, көрүп, же болбосо бул больницага көрүнүп, лечение алган үчүн дагы берилет B1. Анткени Кыргызстанда жок, аппаратурага түшүш керек болуп калат, же болсо бир күчтүү Америкадагы бир врачтарга көрүнүш керек болуп калат. Ар кандай направленияңыздар болсо, ошол эмеден, чоң больницалардан, клиникалардан ошол дагы жардам бериши мүмкүн. Анан бул туристический визага чыгыш үчүн сиздердин паспортуңуздар пустой болсо, сомнение болуп калат. Ошон үчүн туристический визага чыгам, ошо Америкага туристический виза менен келем деген жарандар көбүнчө ошо Европага чыгып, Лондон, Париж, Италия, ар кандай башка чет мамлекеттерге барып келгенде ошо көп печать болсо да жакшы, ошого доверие болот. Анан бул туристический визаны алганда ошо консулду көндүрүш керек да. Бул туристический визаны алыш үчүн ар кандай туристический фирмаларга барып, анан ошол Американын Кыргызстандагы посольствосуна DS 160 форманы толтуруш керек. Ал анкетаны ошол туристический фирмалар сиздерге толтуруп, 1-2 саат, 3 саат отуруп, силердин документиңердин бүт баарын, каякта иштейсиңер, каякта жашайсыңар, ошо маалыматыңыздардын баарын толтуруп туруп, анан ошол эмеге жиберет, посольствого жиберет. Анан посольстводон сиздерге бош убакыттын графиги келет. Бул туристический виза менен барганда бош убакыт жарым жылдан кийин болуп калышы мүмкүн, 1 жылдан кийин болуп калышы мүмкүн. Адамдардын баягы туристический визаны алам деген очередине жараша. Анан ошол графиктен сиз определенный времяны тандайсыз дагы. Интервьюга барганда керектүү документтердин, полный документтин бүт баарын алып барыш керек. Бул туристический визаны алыш үчүн көптөгөн документтерди даярдап, силер уже консульствого киргенде, посольствого киргенде консул
сизге ишениш керек да. Бул кишинин үй бүлөсү бар экен, жумушу, постоянный жумушу бар экен, байлыгы бар экен, жери бар экен, үйү бар экен, машинасы бар экен, туугандарынын бүт баары мыякта экен. Бул жаран действительно башка жака чыгыптыр, мурда турист болуп барып келиптир. Анан Америкага баргандан кийин определенный убакыттан кийин анан келет экен деген маселе болсо, анан виза басып берет. Америкага мурда келгенде достор 6 айга берилчү. Азыр болсо туристический виза алганда 5 жылга чейин берилет. Келгенде 6 ай мыякта жүрүп, анан кайра чыгып туруш керек. Кыргызстанга барып, кайра 6 ай келип, кайра определенный убакытта чыгып туруш керек. Ошон үчүн туристический виза алыш үчүн достор көп справкаларды даярдаш керек. Жанагы грин картада каралбаган нерселер бул жакта каралып калышы мүмкүн. Силердин банкта счетуңар болуш керек. Силердин акчаңар бар, акчага муктаждыгыңар жок экенин билиш керек. Банкка акчаңар болсо салып, же болсо мурда салып койгон акча боюнча справка алышыңар керек. Жерим бар, малым бар, үйүм бар деген справкалар керек. Анан ошонун баары даяр болгондон кийин билесиңер да качан кириш керек. Анан грин картанын интервьюсуна окшош эле определенный чакырган күнү барып, фейс контролдон өтүп, документиңерди тапшырып, акчаңарды, взносуңарды төлөп, анан күтүп турсаңар, анан консул чакырып, анан ошо консул ошол жактан сиздер менен баягы интервью алат. Ошо интервьюде анан сиздерге определенный суроолорду берет. Сиз эмнеге баратасыз, канча убакытка баратасыз, англис тил бересизби, качан келесиз деп. Ошондо анан консул, бул жерден консул гана чечет. Анан консул макул, бул чын эле турист болуп барып келейин деп атыптыр, буга ишениш керек десе, анан виза басып берип, анан турист болуп келесиздер. Негизинен алганда ошондой кыскача маалымат достор. Туристический виза менен көп кишилер келип дагы мияка кейстерин өзгөртүп анан калып калышат да. Ошондой болбойт бекен, политический убежище сурабайт бекен, кейсин өзгөртпөйт бекен дегенге далил кылып силер точно жооп беришиңер керек. Анткени мен көп дагы видеолорду көрүп турам, жакында эле бир видео көрсөм, 9 жыл мурун Россиядан туристический визалар менен, ар кайсы визалар менен келип кейстерин өзгөртүп калган кишилердин күчтүү специалисттер да бар экен арасында. Агым көп болуп атат да Россиядан. Где-то 17 миңдин тегерек болсо, быйыл, мурдагы жылы, акыркы жылдары ошо 17 миңдин саны 70 миңге өсүптүр. Эми Америка менен Россиянын ортосундагы отношения анча жакшы эмес. Анан ошо россияндар ошол отношенияга карабай Россиядан кетип, агым болуп, анан Америкага келип, турист болуп келип, анан кейстерин өзгөртүп, через адвокат определенный акчаларын төлөп, анан көбүнчөлөрү калып, бул жакта иштеп, ошондой болуп атат. Эми Россиядагы көп специалисттерин жоготуп атат. Ошол специалисттер Америкага келип, өзлөрүнүн салымын кошуп атат. Мияка келгенде определенный сертификаттарды алып, анан документ болсо жакшынакай жумуштарды иштеп, силердин билимиңерди билгенден кийин силер кадимкидей жакшы жумуштарга кирип, көтөрүлүп, жакшы маянат алып иштесе болот достор. Ошондой туристический виза. Менин билгеним, кыскача айтканым. Андан кийин сиздер керек болсо Google деген досубуз бар, ошол жака жазып текшерсеңиздер абдан көп болот. Туристический визага үй бүлө менен киргенде баардыгына эле берип коет деген гарантия жок. Эгер мындай улгайган кишилер кирсе, же болсо үй бүлөсү аякта калып, жолдошу келсе, же жолдошу балдар менен калып, жубайы келсе, алар да ойлойт, үй бүлөсү мыякта, туугандары мыякта, бул действительно келет деп. Анан баягы үй бүлө менен полный киргенде сомнение кармап калышы мүмкүн. Эң негизгиси бул банкта счет болуш керек. Бутуңарга жакшы турган, жакшынакай жумушуңар бар. Ошо жумуштан да справка аласыңар да. Ана жумуштан справка алганда булардын да сотрудниктери бар да, ошолор силерди текшерет, жумушка чалышы мүмкүн. Действительно ошондой киши иштейби, зарплатасы мындайбы, жакшы иштейби, жумуштан кетейин деген ой жокпу деп. Ошо консул чечим чыгарат.
барасыңар десе барасыңар, барбайсыңар десең барбайсыңар. Ошон үчүн жакшылап даярданып кириш керек. Ана утур кире бергенде дагы уже шанс кичинеден азая баштайт. Бирок бар 4-5 жолу кирип өтө албай калып, анан өткөн кишилер бар. Мекендештер ошондой. Анда биз да эс алалы, эртең жумушту уланталы, маалыматыбыз жакса, анан көп мекендештерибиз суроолорду берип атат. Мен ойлоп калып атам, каналга катталбаган болуш керек деп. Эгер силер каналга катталып, жандагы subscribe дегенди басып туруп, колокольчукту басып койсоңуздар, жаңы видео чыкканда, жаңы видео келди, чыкты деп силерге информация келип турат. Анан кээ бир мекендештерибиз бар, көптөн бери катталып жүргөн. Алар вообще суроо бербейт. Анан жаңы кирген, катталган мен көрүп турам да, бүт бар. Ким катталып атат, ким чыгып кетип атат. Чыгып кеткендердин арасында менин тааныштарым да бар. Эмнеге чыгып кетип атат, анысын түшүнбөйм, бирок ошол катталбай кирген кишилер менин каналымдагы аз эле видеолорду көрүп алат да. А эгер ким катталса, менин каналымда азыр 170ке жакын, 170 болду видео бар. Ошол видеону полностью көрсө болот. Анан көргөндөн кийин анализ жасап туруп, анан суроосу жок болот. Анан жаңы кире калып бир видеону көрүп туруп эле анан суроолорду бергенде мен азыр айтып коем. Видеолорду толук көргүлө, анан маалымат табасыңар деп. Анан маалымат видеолорду көрүп, анан кайра жазышат. Биз берген суроонун ответин таптык деп. Ошон үчүн саламатта калыңыздар. Кийинки жолу жолукканга чейин, көрүшкөнгө чейин достор. Жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Бөксөлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак дөлөт консун деши, бар болсок кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы,